Баткен облусунан башталган биримдик кербени бүгүн Жалал Абад облусуна келип жетти. Ош облусу аркылуу өткөн атчандарды Манас шаарынын кире беришиндеги Курманбек аркасынан облус жана шаар жетекчилери, маданият кызматкерлери, өнөрпоздор жана жергиликтүү тургундар салтанаттуу тосуп алышты. Көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулуп жаткан 40 районунун 40 күндүк жүрүшү аталышындагы биримдик кербени ушу Баткен районунун Кыргызстан Баткенден башталат деген уран менен чыкканбыз. Лейлектен чыктык 25-iyul күнү. Жанагы райондор бири-бирин күткөн мезгили, бири-бирине биригип жолго уран менен чыккан мезгили желекти көтөрүп, биримдиктин алкагында бири-бирине дух берип, бири-бирине дем күч беришип, жолдо азыр ынтымакта келе жатышат. Буюрса бүгүн жолго чыкканыбыздын 13-күнү. Берекелүү Жалал Абад облусуна Расмий тосуп алуу аземинде облус жана шаар жетекчилери келген конокторду куттуктап, көчмөндөрдүн тарыхый мурасын сактоо жана жаш муунга жайылтуунун маанисине токтолушту. Иш-чара өнөрпоздордун концерттик программасы менен коштолду. Лейлек жергесинен бери ат арытып келе жаткан кербенчилерди Манас шаарынан тосуп алып жатканыбызга кубанычтабыз. Элибизде ат адамдын канаты деген накыл кеп бар. Бул жөнөкөй эле сөз эмес, бул көчмөн элдин 1000 жылдык философиясы. Кылымдарды карыткан тарыхыбызга кайрылсак, кыргыз эли көчүн ат менен көчүрүп, жоого ат менен аттанып, жеңишин да ат үстүндө тоскон. Ошондуктан кыргыздын тарыхын атсыз, көчмөн маданиятын тулпарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Кербендин курамында өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген атчандар бар. Баткен жана Ош облусунан сапар тартып келаткан кербенчилерге бүгүн Жалал Абад облусунун Ноокен жана Базаркоргон районунан атчандар кошулушат. Алыстан келаткандар бир нече күндөн бери ат үстүндө жол жүрүп, ар бир аймактын эли менен жолугушуп келишүүдө. Биз ушул көчмөндөр оюна кыргыз калкынын көчмөндүүлүгүн калкка жеткирели деген ой максат менен чыгып келатабыз. Кудай кааласа баары жакшы, эч кандай кыйынчылык жок. Келаткан адамдардын имени өзүмдүн настроениям, көңүлүм жакшы ниетте келатабыз. Ошо кыргыздын көчмөндөр оюнуна барып, кыргыздын биримдигин таңтап, таңазалап деген ой менен ушундай жакшы маанайда келатабыз. Жүрүштүн координаторлорунун маалыматына ылайык, катышуучулар Сузак районунун аймагында 2 күн тырыгышат. Андан соң сапарын Тоос Туроо району аркылуу улантып, акыркы багыты катары Ысык Көл облусун көздөй жөнөшөт. Биримдик кербени өлкөнүн бардык аймактарын бириктирип, элдин ынтымагын чыңдоону, улуттук баалуулуктарды жана көчмөн элдердин бай тарыхый маданий мурасын даңазалоону көздөйт. Байгазы Райымкулов, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу.